Туризм бул өлкө экономикасынын приоритеттүү тармагы болууга тийиш. Себеби дүйнөлүк экономикада дагы туризм алдыңкы орунда туруп, тез өнүгө турган тармак катары эсептелет. Ал эми ажайып жаратылышы бар Кыргызстан жайкы же кышкы туризмдин чордонуна айлануусу үчүн мүмкүнчүлүгү көп. Бирок буга чейин жетиштүү инфраструктура түзүп, тейлөөнүн сапатын жакшырта албай келгенбиз. Эми бул максатта туризмди туруктуу өнүктүрүүнүн 5 жылдык программасы ишке кирди. Анда негизинен ички туризмди өнүктүрүүгө басым жасалмакчы. Негизгиси туризмдин өлкөнүн ички дүң өндүрүмүндөгү үлүшүн 7%га жеткирүү. Ишемби күнү экотуризмди өнүктүрүүгө багытталган жаңы долбоорго старт берилди. Тактап айтканда, Ал Арча мамлекеттик жаратылыш паркында асма жолдун курулушуна мезгил кутусу салынды. Асма жол инвесторлордун эсебинен курулуп, 10 миллион евро жумшалар айтылды. Ал Арча бул борбор каага жакын жайгашкан, өзүнүн кайталангыс кооздугу менен суктандырган эс алуу жайы. Ошол себептүү өлкөгө кандай деңгээлдеги конок келбесин биринчи ушул паркка алып барабыз. Кыргызстан тоолуу өлкө болгондуктан кышкы туризмдин потенциалы чоң. Мындан улам мамлекет башчылары эл аралык талаптарга жооп берген ири тоо лыжа базаларын курууга белсенүүдө. Маселен, өткөн жылдын июнь айынан бери 3 чокуу лыжа базасын долбоорлоо боюнча иштер жүргүзүлүп, анын курулушун май айында баштоо пландалып жатыптыр. Бул Орто Азиядагы эң ири лыжа курорту болот. Ошондуктан долбоорду ишке ашырууда өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасын колдонууну көздөп, президент Садыр Жапаров мамлекеттик курулуш агенттигинин жетекчиси Нурдан Орунтаевди Франциядагы белгилүү Куршевель лыжа базасына жиберген экен. Бул тууралуу кийинки сюжетте. Ал Арча жаратылыш паркында асма жолдун курулушу башталды. Мезгил кутусун салтанаттуу түрдө президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев салды. Канча деген жылдар билесиздер, мындай сөздөр айтылып келген, ушул канатный дорога салынат, качан болот экен деп, мына биринчиси уже мына буюрса башталды. Жасаса болот. Ушунун ар бир башында турган биздин урматтуу президентибизге чоң ыраазычылык, президентибиздин жеке көзөмөлү менен президентибиздин бүгүнкү күндө берген тапшырмасына ылайык мына ушунун баардыгы ишке ашып атат. Ар бир туристтерге шарттарды түзүү салынып атат. Асма жол инвесторлордун эсебинен курулат. Биринчи баскычта 1 чакырым жерди күзгө чейин бүтүрүү мерчемделүүдө. План боюнча курулуш 3 этаптан турат. Мындайча айтканда бул гондольный канатка деп коет экен, то есть кабинка да, жабык, ачык эмес да. Бул Кыргызстанда тарыхта биринчи жолу болуп атат мындай. Бизге келгендерде эле баягы ачыктан ачык сүйлөп эметкен эмес, бирок талап бар болчу да бүгүнкү күнүчү. 21-кылымда жашап атабыз баары. Бизде мына Алматыда бар экен, Ташкентте бар экен мындай канатка, бирок бизде жок болчу да. Анан бизге дагы азыр ушул бүгүнкү күнү мына сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бүгүнкү күнү мына ишти баштадык да. Акыркы жылдары Ал Арча паркында бир топ иштер аткарылды. Жаңы эс алуучу үйлөр, ресторан курулуп, эски жол толугу менен асфальтталып, жаңы жарыктандыруу орнотулду. Парктагы мейманканаларда капиталдык оңдоо иштери жүрдү. Ал эми асма жолдун курулушу бул иштердин уландысы гана. Курулуш иштерин австриялык компания аткарат. Вот, как уже говорилось, производительность будет 1000 человек в час. Бул асма жол саатына 1000 адамды ташыганга жетишет. 10 кишилик 16 кабина туташтырылат. Жабдыктардын баардыгы заманбап. Ар бир кабина кышында жылуу, жайында салкын болот. Ошондой эле келечекте кабинанын санын көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Биз быйыл 1 чакырымды курабыз. Ал эми долбоор боюнча 3 этапта жалпы 13 чакырым курулуш керек. Ал Арча паркы азыркыдай жаратылыштын асыл мурасы гана эмес, заманбап, ыңгайлуу жана дүйнөлүк деңгээлдеги эс алуу жайына айланат. Деги эле быйыл президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен туризм тармагында ири долбоорлор ишке ашканы турат. Узаган аптада өлкө башчы кабар агенттигине берген маегинде туризм тармагында дымактуу план ишке аша турганын айтты. Өзүңүздөр билгендей, өлкөбүздө кышкы туризмди өнүктүрүүгө чоң түрткү бере турган дымактуу ири долбоорду баштоонун алдында турабыз. Бул 3 чок аталган лыжа комплексин куруу. Эгер азыр айтылуу касиеттүү ысык көлдө Кумтөр бүтүндөй мамлекетти багып жаткан болсо, бул курорт 2-чи Кумтөр болот. Тамчы аэропортунун айланасында жүрүп жаткан курулуштар 3-чү Кумтөр болот. Кызыломпол 4-чү Кумтөр болуп, мамлекетибизге миллиарддаган долларларды берет. Ошондуктан 3 чокуу курорту башталышы гана.
Үч чокуу Борбор Азиядагы эң ири лыжа курорту болот. Ошол себептүү мамлекеттик курулуш агенттигинин башчысы Нурдан Орунтаев декабрда Франциядагы Куршевил лыжа базасына барып, эске алынчу баардык детальдарды көрүп келгенин билдирди. Башында чийген долбоорго ылайык ал курорттук зонадагы кандай маселелер бар экенин баардыгын изилдеп келдик. 2 күн ичинде биз ал жердеги көптөгөн инфратүзүмдүк баягы нерселердин баарын изучать этип чыктык. Ага ылайык жанагы эле ошол канаттык жолдору, канализация системасын, суу системасын, үйлөрдүн кандай жайгашкандыгын, ошол курорттогу үйлөрдүн, мындайча айтканда отелдердин өзгөчөлүктөрүн биз баарын көрүп келдик. Жана ошого ылайык биз келгенден кийин биз ал жердеги биз башындагы долбоорубуз мындайча айтканда сырой болуп калган. Жана ошондой эле биз ошодон кийин гана мындайча айтканда көзүбүз ачылып бүгүнкү күндөгү долбоорубузду кайрадан иштеп чыгууга мажбур болдук. Себебин айта кетсек, биз башында мындай нерселерди мурун чийип көрбөгөндүктөн бизге бул биринчи опыт болду. Жана ошондой эле Кыргыз Куршавел атайын борборун түзүүдөгү мындайча айтканда салымын берет деп мен эсептейм. Үч чокуу долбоору Ысык көл облусундагы Жыргалаң, Акбулак жана Бозучук 3 тоо чокусун камтыйт. Курорттун жалпы аянты 3874 гектар. Толук бүткөндөн кийин 4,5 миңден ашык жумуш орду түзүлөөрү болжолдонууда. Мамкурлуш бул объектинин иши оңой эмес экенин, долбоорлоодо ар бир детальга көңүл бурлаарын билдирди. Бул жөн эле тоо менен токой эмес, бул долбоор. Ал жердеги жанакы мен айтып кеткендей эле баардык инфратүзүмдүк нерселердин баарын эсепке алышыбыз керекпиз. Жада калса жанакы отелдердин айнектеринен бери, ичиндеги комнаталардын бөлүшүнөн бери биз ошонун баарын карап чыктык. Жана ошого биз долбоорун иштеп чыгышыбыз керекпиз. Себебин айта келгенде, мынакей Кыргызстанда 4-5 эле болгон 5 жылдыздуу мейманканалар бар. Андан башка мейманканабыз деле жок. Жана бул мейманканаларды долбоорлоодогу курорт 850 миңге чейин туристти кабыл алууга мүмкүнчүлүгү жетет. Долбоор толук ишке ашкан соң мамлекетке жылына 146 миллион евро пайда алып келет деп пландалууда. Курулуш иштери ушул жылдын май айында башталып, алгачкы этабы 2026 жылдын декабрына чейин бүткөрүлүп, эс алуучуларды кабыл ала баштайт. Бүгүнкү күндө биз жерлерди трансформация кылдык. Изилдөө иштерин жүргүздүк, аягына чыгып калды. Тиешелүү мамлекеттик органдар, министрликтер тарабынан проектно-сметная документациясы даярдалып жатат. Буюрса 2025 жылдын үстүздөгү жылдын май айында курулуш иштери башталат. Бул деген коммуникация боюнча жолдорду транспорт министрлиги тарабынан курулат, таза сууду айыл чарба министрлиги тарабынан курулат. Ал эми шаарчанын, Жыргалаң курорттун шаарчасын мамлекеттик архитектура тарабынан бүгүнкү күндө долбоорлоо иштери жүргүзүп жатат. Кыргызстанда туризм экономикага олуттуу таасир берүүчү маанилүү тармак. Ал эми жогорудагыдай долбоорлор туризм тармагын өнүктүрүп, чет өлкөлүк жана жергиликтүү туристтерди тартат. Ошондой эле көптөгөн жумуш орундары түзүлүп, жергиликтүү экономиканын өсүшүнө өбөлгө түзөт. Сезим Сагынбекова, Мээринбек Жусупбек уулу, ЛТР, Жума Сереп.